Павильоне все замерли. Есть мотор. Кыргыз кинематографиясында бүгүн тарыхый учур. Борбор Азияда алгачкылардан болуп, мюзикл жанрындагы фильм тартылып жатат. Казыр келет. Ким келет? Булар сизди кінәлап жатыр. Тарыхый мюзикл жаратуу идеясы 2009 жылы келип чыгып, режиссер аны 7 жыл бою оюнда бышырган. Дарак ыры деп аталган тасманын эпизоддорунда 50 актер ойносо, массовка үчүн 1200 адам катышкан. Фильмде 19-кылымда Нарын областынын Кочкор районунда болуп өткөн окуялар чагылдырылган. 19-кылымдарда болгон эки окуяны алдык. Бирөөсү ошол Назар бийдин окуясы, экинчиси ошо өзүмдүн чоң апаларымдын окуялары. Ошол экөөнүн тегерегинде сюжетти бышырып, ошол аягына сценарий жазылды да. Жалпы адамзаттын баалуулуктары ичинде ошол эле жигитчилик, боз үйдүн тегерегинде аябай көп окуяларды кылдык. Бүгүнкү күндө деле ошол маселелер бар. Илгери болуп өткөн окуялар жөнүндө сценарий жазсак, сценарийди окугандардын көбү бул бүгүнкү күндө да актуалдуу тема турбайбы? Мындай силер тарыхый болгон окуяны маселе бүгүнкү күндөгү окуяны жазган экенсиңер деп көп айтты да. Мындай жанрдагы фильм алгачкы ирет тартылып жаткандыктан актерлорду тандоо оңойго турган эмес. Себеби бир эле учурда үнүн келиштире ырдап, бийлеп, образ жаратуу таланты да журулушкан актерлорду табууга 4 ай убакыт кеткен. Андыктан айрым ролдорду Казакстандын актерлору ойноп жатат. Башкы каарман Бегимайдын ролун жаратуу Алматадагы театрда актриса болуп эмгектенген Салтанат Бакаеванын бактысына туш келди. Бул анын толук метраждуу тасмадагы алгачкы ролу болуп калат. Потому что я закончила Академию имени Жургенева. Тарыхый мюзиклде ойноо мен үчүн оор деле эмес. Себеби мен Жургенов атындагы академияны бүтүргөм. Тескерисинче бул менин стихиям деп койсом болот. Мен өзүм ырдайм, бийлейм, театрда эмгектенем. Мен буга чейин 100 сериялуу Айман Шолпан аттуу фильмде тартылгам. Айбеке менин эмгектенгеним жакса керек. Чакырганда абдан кубандым. Себеби ал сыяктуу профессионалдар менен кызматташуу мен үчүн да сыймык. Адатта фильмдин музыкасы монтаж жүрүп жаткан учурда жазылат. Бул ирет андай болгон жок. Мюзикл тартуу үчүн музыкасын алдын ала жазууга туура келген. Ырлардын сөзүн белгилүү акын Бактыгүл Чотурова жазган. Музыкасы Жолдошбек Апазовдуку. Ал эми күүлөрү Табылды Актановго таандык. Баш аяк 17 ыр жазып берди. Ар бирөөсү 5 куплеттен, кээ бир ырлар 7 куплеттен турган 17 ыр жазып берди. Алардан 17 ичинен 14-өсүнө музыка жазылып, фольклордун мюзикл тарталы дегенде да башында биздин идеябыз боюнча эски ырларга жаңы өмүр жаңы дем берели дегенбиз да. Анан сценарий даяр болгондон кийин буга чейинки бар ырлар мындай кирбей калды да, себеп дегенде сюжетти кыйнап өзгөртө берген болбойт. Сценарийдин өзүнүн пластикасы болот, өзүнүн окуясы болот. Фильмдеги окуянын негизги бөлүгү мазарга айланган дарактын тегерегинде болот. Чыгарманын аталышы да ошол бакка байланыштуу. Бул үчүн тоонун чокусуна атайын дарак жасашкан. Ошондо жазап бүтүп биз художниктер отурсак, анан туристтер ары бери өтүп баратып, анан бул жерге сыйынасыңар, эмне болосуңар деп бизден сурап калатат. Анан биз жок, бул киного жасадык, ушундай десек ишенишпей кантип эле деп анан келип көрүп атып, анан жакын арадан келип көрүп, анан араң ишеништи да. Анан ошо ойлойм, эми если өтүп бараткан киши ишенсе, значит жакшынакай эле жашоодогудай эле жасаган экенбиз деп ойлодум. Баары чыныгы жашоодогудай болсун үчүн фильмди жаратуучулар өзгөчө аракеттенишкен. Тасмада окуянын негизги өзөгү боз үйдө өтөт. Фильмдин декорациясы үчүн эски тарыхый буюмдарды таап келүү оңойго турган эмес. Айрымдарын Кийиз дүйнө фондунан алышкан. Ал эми кээлерин айылдан издештирип табышкан. Табылбагандарын болсо өздөрү окшоштуруп колго жасоого туура келген. Актерлордун кийимдерин да чындыкка окшошсун деп колго тигип чыгышкан. Мындай жол менен 220 комплект костюм даярдалган. Буга чейин фильмдин айрым бөлүктөрү Ысык Көл областынын Сары Жаз жайлоосунда, ошондой эле Нарын областынын Кочкор районунда тартылган. Ал эми Бишкектеги бөлүгү 3 күн бою жарым түнгө чейин тасмага түшүрүлөт. Мюзиклдин бет ачар аземи 2018 жылдын март айында Кыргызстанда жана Казакстанда болоору күтүлүүдө. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.